Жапаров Садаран Нуркожоевич. Амансыздарбы, салтанаттуу жыйындын урматтуу катышуучулары, мамлекеттик сыйлыктарга татыган кадырлуу мекендештер. Бүгүнкү күндө биз ааламдашуу доорунда технология ыкчам өнүккөн мезгилде жашап жатабыз. Ошону менен бирге бир катар бурулуштуу окуяларга да күбө болуудабыз. Азыркы учурда чындап эле адаттан тышкырдаал өтүп жатканын дүйнө эли дагы моюндады. Мына ушундай шарттарда тынымсыз иштеп, алдыга умтулуп, кыйынчылыктарды жеңе билген оптимист жарандарыбыздын салымы менен өлкөбүздө өнүгүү, алга жылуу өзгөрүүлөр болуп жатат десек жаңылышпайбыз. Бүгүн ушул залга дал ушундай күжүрмөн, эмгекчил муундун көрүнүктүү өкүлдөрү жыйналып, ар түрдүү муундагы адамдар, ар тармактын мыктылары олтурасыздар. Баарыңыздар биздин коомубуздун аң сезимди өстүрө турган чыныгы эмгекчилисиздер десем жаңылышпайм. Сиздер өлкөбүздүн күч кубаты, дарамети, байлыгы, ишеними жана сыймыгы десем дагы ашык чапкандык болбос. Сыйлыгыңыздар кут болсун, ар дайым тер төккөн мээнетиңиздердин акыбети кайтсын. Алгач сиздерди мамлекеттик сыйлыктарга ээ болушуңуздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо иш-чарабыздын биринчи бөлүгүндө көрүнүктүү мамлекеттик саясий ишмер аталарыбыз Абды Сүйөркуловго, Иса Ахунбаевга жана Насирдин Исановго, Кыргыз Республикасынын баатыры, Түмөнбай Байзаковго эмгек баатыры деген жогорку наамдар ыйгарылгандыгы тууралуу сөз кылдык. Атын атаса куту сүйүнөт деген накыл кеп бар элибизде. Экинчи бөлүктү дагы жугумдуу болсун, мындан ары да ушундай мекенчил, мамлекетчил атуулдар көп чыксын деп тилек кылуу менен баштайлы. Бүгүнкү күндө рухий маданиятыбыздын кайра жаралуусуна, нарк насил өзөгүбүзгө кайтууга зор салым кошуп, маданият тармагында үзүрлүү иштеп келе жаткан мекендештерибиз арбын. Мына ушул залда отурган Садык Шернияз замандашыбыз дагы дал ушундай мээнеттүү жолго өзүн толугу менен арнап келет. Кыргыздын улуттук айтыш өнөрүн сактап калуу максатында Айтыш коомдук фондун негиздеген, деги эле төкмө акын, киночулар менен жаш акын жазуучулардын башын бириктирип, өнөрлүү жаштарга ар тараптан колдоо көрсөтүп келген бул замандашыбыздын жалпы маданият чөйрөсүнө сиңирген эмгегин жамы журтубуз жакшы билет. Садык Шерниязды элибиз министр, депутат же элчи катарында караганда кыргыз маданиятына салым кошкон атуул катары көбүрөөк тааныйт. Мына ушундай мамлекеттик кызматына караганда тарыхта өзгөчө эмгеги менен таанылган инсандарыбыздын дагы бири генералдар кеңешинин төрагасы Садырбек Дубанаев абабыз милициянын генералына караганда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербинин авторлорунун бири катары кийинки муундун эсинде калат деп ойлойм. Албетте бүтүндөй бир көз карандысыз эркин мамлекеттик символдорунун авторлору болуу ар кимге эле буйра бербеген насип экенин талашсыз. Көчмөн турмушту тандап, бийик тоолорду байырлап, жаратылыш менен камыр жумур жашап келген ата-бабаларыбыздын айткан насыяттары, каалоо тилектери да ак мөңгүлүү, асказоолуу тоолорго байланыштуу болуп келген. Бала кезинде атасынын Эверест, Хан Теңири чокулары, Кайлас тоосу тууралуу айткандары көкүрөгүнө сиңип, кыялга айланып, кийин ал кыял ишке ашып, Эвересттин чокусу Жомолунганын багындырган Эдуард Кубатов өлкөбүздө альпинизмди жайылтуунун сап башында тургандардын бири. Жеңиш эмес, жеңишке кеткен жол маанилүү дегендей, анын бул жеңиши жаш муундун бийиктиктерди багындырууда бекем эркин тарбиялайт, кайрат күчүн бүлөйт деп ишенебиз. Билимдүү коом гана өлкөнү өргө тартат эмеспи? Өлкөбүздө мугалимдик кесиптен тайбай, өмүрүн ушул кесипке арнап, ар кандай кыйынчылыктардын баарын жеңип, үзүрүн эми көрүп жаткан
Гапыр Мадаминов агайыбызды дагы улуу кичүү бирдей жапырттаган эйт. Бүгүнкү күнүн дүйшөнү аттыккан бул агай азыркы заманда билимден мурда тарбия турарын аңдап билип, энелер мектебин уюштуруп, ата-энелер балдарын тарбиялоосу канчалык маанилүү экендигин чечмелеп, билим берүүгө өзгөчөлүк киргизди. Окуучулардын дүйнө таанымын, ой чалытын өстүрүүдө мугалимдердин педагогикалык сабаттуулугун арттырууга багытталган эмгектери дагы заман талабына мыкты жооп болду. Мындай үзүрлүү эмгек сөзсүз бааланышы керек. Урматтуу жыйындын катышуучулары, Камчыбек Букалаев, Тамара Исабекова, Шайынбек Кыдырмаев деген ысымдарды канча муун өкүлдөрү жакшы билери өзүңүздөргө жакшы маалым. Далай чыгармачыл залкарлар менен чогуу окуп, үзөңгүлөш жүрүп, атактуулар менен тыгыз иштешкен Камчыбек Букалаевдин обондору оркестрлардын коштоосунда аткарылып, маданият тармагынын мазмунун бир топ эле байыткан. Оркестр демекчи, бардык эле ырчылар оркестрдин коштоосунда ырдоого батына бербейт. Ал эми Тамара Исабекова эжекебиз болсо, дарак бир жерден көгөрөт дегендей, 40 жылдан ашуун улуттук филармонияда үзүрлүү эмгектенип, оркестрдин коштоосунда куулжута оон созуп келет. Залкарлар менен чогуу окуп, чогуу иштешкен дагы бир атуулубуз бул Шайынбек Кыдырмаев абабыз. Ал ар түркүн жанрда образдарды аткарып, спектакльдердин, кинофильмдердин ажарын ачып келет. Жөн эле образ аткаруу менен эле тим болуп калбай, жаштарга мол тажрыйбасы менен бөлүшкөн мыкты насаатчы экенин дагы жакшы билебиз. Ардактуу кыргызстандыктар, арабызда чыгаан педагогдор, колунда эми бар дарыгерлер, иштин майын чыгарып, натыйжа көрсөтө билген укук коргоо, экономика, айыл чарба, сот жана башка тармактардын өкүлдөрү да отурасыздар. Мекен алдындагы, эл алдындагы парзыңыздарды жазбай аткарып жатасыздар. Эл тараза, эл сынчы дегендей, эмгегиңиздер менен элге жагып, элдин алкышын ала бериңиздер. Мекен алдындагы ыйык милдеттериңиздерди кесипкөйлүк менен аткарып, муну менен кийинки жаштарга үлгү болуп жүрүңүздөр демекчимин. Күн санап эмес, саат санап өнүгүп жаткан бүгүнкү технологиялар доорунда жаштарга билим берүүнүн ролу аба менен суудай артып бара жатканын баарыбыз жакшы эле түшүнүп калдык. Бүгүн жаштарга кандай билим берсек, кийин келечегибиз дагы дал ошондой болот. Андыктан оор түйшүгүнө карабастан ушул тармактын бир ыптасын чоюп, алдыга тартып келе жаткан билим берүү кызматкерлеринин айрымдарын дагы атап өтпөсөм болбойт. Алар Ысык Көл облустук Сатылганов атындагы мектеп лицейинин математика мугалими Тинатин Жанышева, Билимхана Бишкек жалпы билим берүү мектебинин директору Елена Мундузбаева, Баткен районунун Садыков атындагы мектептин башталгыч класстарынын мугалими Уулжан Сапарова, Сейтек улуттук борборунун директору Сабира Челпакова баштаган бир катар жарандарыбыз ардактуу сыйлыктарга татуу болтурушат. Элибиздин саламаттыгына, дени сак болушуна талап койган көрүп, талыкпай иштеп, замандан артта калбай изденип, Гиппократтын антына бекем туруп иштеп келе жаткан ак халатчан дарыгерлерибиз дагы бар. Улуттук онкология жана гематология борборунун директору Бактыгүл Султангазиева, Талас райондук жалпы дарыгерлер практика борборунун Көпүрө базар айылындагы филиалынын төрөт бөлүмүнүн дарыгери Саалы Акматова, Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын балдар хирургиясы кафедрасынын доценти Владимир Парашай, Ош облустар аралык клиникалык ооруканасынын консультациялык диагностикалык бөлүмүнүн кардиолог врачы Кочкорбай Атажанов, Улуттук онкология жана гематология борборунун анестезиология жана жандандыруу бөлүмүнүн анестезиолог, реаниматолог врачы Азимхан Мырзаканова баш болгон бир катар ак халатчан атуулдарыбызга сыйлыктардын тапшыруу мен үчүн дагы зор сыймык. Өлкөнүн коопсуздугу, эл жердин тынчтыгы үчүн үй бетин көрбөй, түн уйкусун бөлүп, керек болсо жанында берүүгө даяр болгон милиция кызматкерлери, өлкөнүн экономикасын көтөрүүгө салымын кошкон ишкерлер, айыл чарба кызматкерлери, Кыргызстандын атын таанытууга салымын кошуп, эмгек сиңирип келе жаткан
бардық тармақтардың адистері, өлкө алдындағы ак кызматыңыздар үчүн баарыңыздарга мен терең ыраазычылык билдирем. Албетте, сыйлык алып жаткандардын баары ушундай татыктуу алкыштарга арзый турган инсандарсыздар, ошондуктан мамлекеттик сыйлыктарга ээ болуп отурасыздар. Бирок убактыбызга жараша алардын баарынын атап өтүүгө, аттарын атап өтүүгө мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү, муну туура кабыл аласыздар деп ойлойм. Ошентсе да өлкөбүздүн жүзү, кыймылдаткыч күчү, ишене турган эртеңки келечеги сиздерсиздер. Кадырлуу сыйлык ээлери, сиздердин бардык жетишкендигиңиздер биздин коом үчүн, жарандарыбыз үчүн, өзгөчө жаштар үчүн шык берүүгө мыкты үлгү десем жаңылышпайм. Сиздер жаратман ишмердигиңиздер менен Кыргызстандын тарыхын жазып жатасыздар. Андыктан жамы журтубуздун атынан сиздерге ыраазычылык билдире кетейин. Албетте, ак эмгектин үзүрүн көргөнгө не жетсин. Эмгеги бааланган инсандарга алган сыйлыктары мындан ары дагы мамлекеттин өнүгүп өсүш үчүн жемиштүү иштегенге чөң түрткү болот деп ишенемин. Кымбаттуу сыйлык ээлери, сиздерди ата мекенибиз ар дайым унутпайт. Сыйлыгыңыздар дайыма кут болсун, бар болуңуздар. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы. Кыргыз Республикасынын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктер үчүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын күнүнө байланыштуу сыйлансын. Биринчи даражадагы Манас ордени менен Шернияз Садык, режиссер, Кыргыз Республикасынын Франция Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси. Экинчи даражадагы Манас ордени менен Сатаркулов Саватбек, суу автоматика жана метрология долбоорлоо конструктордук жана технологиялык институтунун гидротехникалык курулуш боюнча баш кадиси. Үчүнчү даражадагы Манас ордени менен Дубанаев Садырбек Мамбеталиевич, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин генералдар кеңешинин төрагасы. Урматтуу сыйлык ээлери, бардыгыңыздардын сыйлыктарыңыздар кут болсун, дайыма ушундай ийгиликтердин үстүндө жүрүңүздөр, эли журтуңар менен, үй бүлө, бала чака, небере чөбөрөлөрүңүздөр менен Кудай Таалам көп өмүр берсин бардыгыңыздарга. Ушул эле сыйлык менен токтоп калбай, мындан да жогоркусун, бүгүнкү эң жогорку Акшумкар сыйлыгына жеткенге аракет кылып, коомду дагы шыктандырып, бала чака, небере чөбөрөлөргө үлгү болуп, ушинтип дайыма сыйлыктын үстүндө жүрө бергиле. Дагы мындан да чоң жетишкендиктерге жетишиңиздер. Дагы бир жолу сыйлыгыңыздар менен куттуктайм. Рахмат.